5 жаштагы Акылай мындан бир канча күн мурун мынтип өзүнөрүн көрсөтүп жатса, эми бийлеп да ырдабай да калды. 12 декабрь күнү шаардык 3 балдар ооруканасынан жан берди. Ага ата-энелери дарыгерлердин шалакылынан улам туура эмес дары сайып салып, ошондон улам каза тапты деп медиктерге нааразы болууда. Дагы очередте турдук, аякта бала деген быкылдайт. Дагы очередте туруп анан кирдик аякачы. Наристенин энеси Айжан Самсалиева алгач дал Булгаары завод аймагындагы 14-үй бүлөлүк борборуна кайрылган. Анткени баласынын дене табы көтөрүлгөн. Бирок эмнегедир жаш бейтаптын дене табы 39 градуска көтөрүлүп жатса да, башында карабай жатып араң караган. Биз залда отуруп ченет температурасын. Кош жерден температурасын ченеп ошол жерден дарын өз саат келип сайдырды. Ал эми медиктер бул дооматты четке кагып, бейтапты көрүп дене табын түшүрүп, Ак Бата жаңы конушундагы ФАБына жөнөтүп жибергенин айтышат. Бирок башка ооруканага багыттама бербегендигин күнөө катары өздөрү сезип жатышат. Өзүңөрдүн участковый врачыңар бар. Мен өзүмдүкүлөрдүн баарын билем. Мындай температура болгон балдарды дальше наблюдать кылыш керек, жөн эле калтырып койбош керек. Менин оюм өзүнүн врачына жибердим. Өзүнүн врачына барса, өзүнүн медсестрасы болсо, дальше под наблюдением кетет деп гана жибердим да. Мына мен ушул жерден кетирип атам каталыгымдычы. Бул келин айткандай, кантип ойлонбойн ошону. Биз ойлонбосок температураны да түшүрбөйт болчубуз. Ампицилинди да сайдырбайт болчубуз. Жөн эле кетирип салмакпыз. Бар Ак Бата бар, ошолор силерге окажет помощь деп айтмакпыз. Ал эми Ак Бата жаңы конушунун дарыгерлери болсо, сефтраксион дарысын тамагы ириңдеп кеткен деп наристеге эки бөлүп сайышкан. Маркумдун энеси болсо дал ушул жерден дарыгерлер туура эмес кадамга барган деп шек саноодо. Десең кыз дагы бул толук мындай өз ишин билбеген адис да. Анткени ал кирип туруп, жарымын пробаны көтөнүнө сайып туруп, андан кийин күтө туруңла 10 мүнөт деп коюп, 8 мүнөттөн кийин эле кайра куртка ачан, эч кандай мындай эмеси жок, медицинский шартты толук камсыз кылбай эле, эч кандай гигиенаны сактабай эле ал курткачан топучан келди дагы шашып келип туруп, сайып туруп, анан кетип калды. Ошондо эле кызым шалдырай түштү, үйгө бардык, үйдөн эле кусуп, ошентип кечке маал кусуп баштап эле кызым кан кузуп калды. Ал эми дарыгерлер бул айыптоолорду негизсиз деп, тамагы ооруганы байкалгандыктан дал ошол дарыны куйдурууга мажбур болгонбуз деп өзүмдүн тажрыйбам жетиштүү дейт. Тамактары гиперемирован экен, мен далене увеличен экен, гною бар экен. Анан кийин мен назначение кылып, сефтраксон жазып койдум, парацетамол жазып койдум, обработка кылып турган тамагын хлорофилип менен дедим, обильный питье кылгын дедим. Анан энесине больничный ачып бердим. Анан кийин бала саат 5-тен 20 мүнөт өткөндө сефтраксон после проба алыптыр. Жабырлануучу тарап андан соң эне жана балдарды коргоо борборуна барса кабыл албай коет. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасы да карабайт. Ошентип ар кайсы ооруканалар баланын убактысын алганы аз келгенсип 4 күнчүккө алып отуруп, соңунда 3 шаардык балдар ооруканасына барат. Бирок баланын абалы өтө эле оорлоп калган. Болгон аракеттерин кылганы менен 5 жашар Акылайдын өмүрүн сактап кала алган эмес. Ушул күнгө чейин оорусу туурасында так маалымат чыга элек. Болжолду менингит же бир нерседен ууланышы мүмкүн деген диагноздорду коюшууда. Ал эми баланын расмий катталган районундагы 14-үй бүлөлүк медициналык борбордун жетекчиси биз биринчи жардамды кылганбыз. Калганын республикалык бейтапканалар жооп бериши керек болчу дейт. Баланы вскрытие кылыш керек болчу да. Баягы точный диагноз. Эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, 3 республиканский. Бизге алар баягы современный республиканский центрлар диагноз кое алган эмес. Спонтанное мальниносное течение какого-то острого заболевания бул жерде налицо. Анан кийин ошо вскрытие кылганда бардыгын өзүнүн бардык эмеси чыкмак, но аларда дагы баягы калган запистери бардыгы бар болуш керек. Бул случай разбор болот, сөзсүз түрдө. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги бул факты боюнча атайын комиссия түзүп, дарыгерлерден күнөө кеткенби же кеткен эмеспи териштиргени турушат. Жыйынтык кеминде 1 айдын ичинде чыгып каларын билдиришүүдө. Абдан кылдатык менен анализ жүргүзүп, андан кийин комиссиянын жыйынтыгын бизге айтышат.
баланын өлүмү эмнеден болду, кандай жагдайда болду, бул жерде врачтардын күнөөсү барбы жокпу, ошол боюнча атайын комиссия тарабынан жыйынтык чыгарылат. Ал эми Акылайдын энеси кызынын бир да жолу оорубаганын, толук кандуу үй бүлөдөн болгондуктан баардык шарттар түзүлгөнүн айтат. Ал эми аймактык оорукананын дарыгерлери убактысы менен ар кандай эмдөөлөрдөн өткөндөрүн дагы тастыкташууда. Улукбек Кутманбаев, Адлет Марсбеков, РТВ Медиа.